жртга даярданып жатканда мындай суроо пайда болбой койбойт. Ошол эле суроону бир окуучу берди. Саламатсызбы? Бир суроого жооп берип коесузбу? жртда геометрияга байланыштуу тапшырмалардын орточо эсеп менен тапшырмалардан канчоосу келет дейт. Геометриядан канча суроо келет? Мен бул суроону так жооп берерден мурда бир аз тактайын дедим. Мурда белгилүү бир гана булактарды билсем, тереңирээк изилдеп көрөйүн дедим. Анан эмне чыкты? 2021 жылы чыныгы жртда 15-20% геометрия келди десек болот. Анткени бир окуучу суроону тапшырмаларды сүрөткө тартып таратып берген. Ал окуучу четтетилгенби жокпу, кандай башка нерселерин билбейм, бирок ал тапшырмалар толук тартылып таратпагандыктан мен көргөн үзүндүлөр боюнча 15-20% деп болжолдосо болот. Эми тесттин KG сайтында, бул тесттин KG сайтында эки вариант бар. Биринчи вариант, экинчи вариант сынамдык тесттер. Биринчи вариантында 17% геометрия келиптир. 60 суроонун 17% деген бул 10 суроо. 60-тан 10 суроосу геометрияга тиешелүү суроолор. Экинчи вариантында кандай десек, экинчи варианты тесттин KG сайтында бар болчу, бирок жакынкы айлар жума ичиндеби билбейм, бир ай мурун бар болчу, бирок жакынкы жумаларда алар сайтын жаңылап экинчи вариантты алып салыптыр. Эскерте кетчү нерсе, эски вариантында тригонометрия жана логарифма негизги тестте бар. Бирок акыркы 5-10 жыл аралыгында негизги тестте тригонометрия, логарифмалар келбейт. Жана акыркы жылдын китептеринде ал темалар негизги тесттин программасында, мазмунунда жок. Бул силер тесттин KG сайтына кирип иштесеңер, бул официалдуу ЦОМОнун сайты, билесиңер, жртны түзгөн организациянын сайты. Экинчи вариантын кайра кошот деп үмүт кылам. ЦОМО китептери мен жанымда 2 эле китепти карай алдым, 2 булакты. Бул болсо 17% жана 18% геометрия суроолорун көрсөттү. Бул деген дагы 10 суроо дегенди түшүндүрөт. 10 суроо, 11 суроо дегенди түшүндүрөт. 60 суроонун ичинен 30 колонка, 30 маселелерден. Менде дагы ЦОМОнун башка толтура китептери бар, бирок азыр жанымда жок болгондуктан бул видеону жасап аткан учурда эмне кыла албадым, ал китептерин баарын карай албадым. SAT боюнча, SAT 2002-2004 жылдаркы экөөсүн карадым, ал жакта дагы 17-18% геометрия суроолору келиптир. Жок, бирок ал жакта бир аз көбүрөөк болуп калат экен. Анткени 54 суроо жок, тура эле, ушундай эле болот, адаштым. Жаңы SAT башка, эски SAT башка. 2004-2005 жылга чейинки SAT менен эмненин биздин жртынын структурасы окшош. Канча колонкалар, сүйлөм толуктоолор, маселелер деген сыяктуу суроолордун типтери дагы окшош келет. Билим от сынамдык тесттери. Билим от сынамдык тесттери мен былтыр сынамдык тесттер жасап чыккам, быйыл дагы жасалып атат. Биздин сынамдык тесттерди дагы мен SAT менен ЦОМОнун китептерине карап түзгөндүктөн, өзүбүздүн сынамдык тесттерди кайра анализдеп чыксам, бизде дагы геометрия боюнча суроолордун пайызы 17-20% ортосунда экен. Демек, ар бир темадан туура жасапмын деп ишенич менен айта алам. Мисалы, кайсы сынамдык тест жакшы? Эгер сынамдык тестте геометриядан аз болсо, бул туура эмес. Анткени чыныгыда мынча пайыз келсе, бизде дагы ошончо болуш керек. Мисалы, удалаштык деген темалар, ыктымалдуулук, көптүк деген темалардан көп суроо келбейт. Бирок бир-бирден, кээде экиден келип калышы мүмкүн. Ошол сыяктуу нерселерди биз сынамдык тест жазып атканда, же сынамдык тест тапшырып атканда байкашыбыз керек. Эгер чыныгы жртда аз келген темадан биз тапшырып жаткан сынамдык тестте көп суроо болсо, демек бул бир аз суроо жаратат. Биздин сайттан кирип математика курстарыбызды жана химия курстарыбызды окуй аласыңар. Регистрация 100% бекер жана баштапкы сабактар бекер. Жакса, толук сатып алууга болот. Баса, биз жакында математиканын 15 февралда 2022 жыл жаңы математика курсубуз чыгат. Ал жакта ичинде эми сынамдык тесттер дагы кошумча SAT-нин суроолору дагы кыргызча окшоштуруп түзүлгөн жана башка көптөгөн жаңы материалдар түзүлүүдө. Биздин жаңы математика курсубуз жөнүндө жана химия курстарыбыз жөнүндө толук маалыматты биздин 0776 98 1200 номерибизге жазып алсаңар болот. Же болбосо биздин Instagram баракчабызда дагы
толтура маалыматтар бар. Билимод KG баракчасы. Бизден Instagram, Telegramдарга катталганды унутпагыла. Анан YouTube'га дагы подписаться же катталуу баскычын басып койсоңор жакшы болот. Дагы кошумча кызыктуу суроолор болсо, ушундай видео тартып жооп бергени аракет кылам. Комментарийге суроолорду калтырып койсоңор болот.